Буга чейин шаар тургундарына бир канча ирет эскертилип, жаратылыш газына болгон карызын төлөбөсө тейлөө токтотуларын Ош газ ишканасынын кызматкерлери маалымдашкан. Ага карабай, абоненттердин көпчүлүгү кайдыгерликтенби же өзүн билемдикпи айтор карыздар төлөнбөй келет. Мыйзамга ылайык керектөөчүлөр эскертүү берилген соң карызын 60 күндүн ичинде төлөбөсө, анда ал абонентти тейлөө токтотулат. Ош шаарындагы Достук Кичи районунун 49-көчөсүнүн тургуну газга болгон карызын өткөн жылдын декабрь айынан бери төлөгөн эмес. Текшерүүчүлөр менен чыгармачыл топ үйүнө кирип барган учурда кожоюн короосундагы таза сууну да үнөмдөбөй агызып койгонуна күбө болдук. Эми мынтип газга болгон карызына кайдыгерлик кылган үй бүлө көгүлтүр отунсуз калды. 3 айдан бери төлөмөдүм. 3 айдан бери төлөгөн жокмун. 6000 карызым үчүн газды үзүштү. Кышты билесиңер өзүңөр, көмүр, отун алыш керек дегендей. Анын үстүнө 9 неберем бар. Алардан ашыра албадык. Газды тамактан башка эч нерсеге деле колдонбойбуз. Айына эң көбү 2000 сомго чейин жагабыз. Ош газ ишканасы жумасына бир ирет карызын төлөбөгөн абоненттерге текшерүү жүргүзүп, эскертүүлөрдү берип, көптөн бери төлөбөй жүргөндөрдүн газ түтүкчөлөрүн кыркышат. Ал эми карыздардын суммасы ар бир абоненттики 1500 сомдон тарта эң көбү 22000 сомго чейин өскөн. Убагында төлөбөгөндөргө карыздын үстүнө күн сайын 0,1% үстөк кошулат. Газ берүү токтотулгандан кийин аны кайра кошуу абоненттер үчүн өзүнчө чыгым. Андыктан ай сайын төлөп турса ашыкча маселе болбойт. Негизинен бизге абоненттер карызын төлөгөндөн кийин бизге келип арыз алышат. Арыздын негизинде биз өзүбүздүн адистерди жиберебиз улап берген үчүн. Улап берүүчү кызматы домдорго 1691 сом болот. Мында жер үйлөргө 2890 сом болот. Анан будан башка 40 башка биз опломбировка дагы жүргүзөбүз. Ал пломбировка 770 сом түзөт. Ош шаары боюнча жалпы 60 миңден ашык абонент бар. Учурда алардын ичинен 4663-үнүн карызы бар. Бүгүнкү күндө абоненттерден өндүрүлө турган карыздын жалпы суммасы 4,540,000 сомду түзөт. Учурда газдын 1 куб метринин баасы 14 сом 59 тыйын. Бекназар Абдыкасымов, Жомарт Караев, Ош Бирим жаңылыктары.